Менин атым Жылдыз Асанакунова. Мен ушу туризм боюнча экспертмин жана геопарктарды түзүү боюнча демилгечимин. Дүйнө жүзүндө 48 мамлекетте геопарктар түзүлгөн. Алар эл аралык стандартта иштеп атат. Геопарктын алдында туризмди биринчи туруктуу иштетүүдөн биринчи ушул өзүбүздүн табиятыбызды сактоону ойлонушубуз керек. Анткени программада 3 чоң критерий бар. Биринчи критерий ушу жер мурастарыңарды тааныгыла дейт. Ошол жерде жашап аткан элдер, ошо тоолоруңардын тарыхы кандай, кантип жаралган, ошо көлдүн суусу кантип пайда болгон, эмне кандай кыргыздын көчмө маданияты, каада салты колдонулуп атат, кандай ишкердүүлүк ишке ашып атат. Мына ушунун бүт бардыгын мындай татыктуу жасагыла деген критерийде абдан жакшы талаптар бар. Кел суунун бүгүнкү күндөгү жаралган тарыхын, канча жылдык тоолор, ошо тоолордун ичинде эмне кен байлыктар бар, астында эмне кен байлыктар бар, суу эмне үчүн бирде толуп, бирде азайып турат. Ушул нерселерди туристтер эле үчүн эмес, эко билим үчүн өзүбүздүн балдарыбызга, келечек муңга дагы айтып сакталып турушуна биз бүгүнкү күндө билимге дагы көңүл бөлүшүбүз керек болуп атат да. ЮНЕСКОда ушу геопарк боюнча абдан жакшы талап бар. Мектептерде балдарга экологиялык билим берип, өздөрүнүн жашап турган жеринин тарыхын, геологиясын, биологиясын, кандай куштар жашайт, флора фаунасын бардыгын окутуп үйрөткүлө деп атат да. Кел сууга барган туристтер үчүн геопаркты түзсөк, ал жакта бүт бардык инфраструктурасы, өзүнүн ички эрежелери, өзүнүн тартиптери бардыгы жазылуу болот дагы. Жана мен айткан тарыхынын бүт баары шиттерде англисче, орусча, кыргызча жазылып, бүт инфраструктурасы иретке түшүш керек. Бүгүнкү күндө андан эч нерсе жок. Статусту бергенден кийин бул жерди дүйнө жүзүндөгү бардык саякатчылар геопарк экендигин ЮНЕСКОнун аркасы менен билет дагы. Бул жердин баягы масштабтуу эмес, сапаттуу туризм экендигине маалымат алышат.